Assalamu alaikum достор. Кыргызстандын кайсыл регионуна чоң автомобильный тараза коюлуш керек болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Бұл паруштарыбыз толка тök менен жүрө турган мини паруш азыр силерге бул парушты кыскача тааныштырып өтөлү. Анда башынан баштайлы. Башынан келсек, бул мини паруш терезесинин алды копшасы 0.3 куттук, жүк көтөрүмдүүлүгү 500 кг жүк көтөрөт, бийиктиги 3 метрге көтөрөт. Дөңгөлөктөрү чоң, кең дөңгөлөк, 4 дөңгөлөк тең сүрө турган 4 нускасы дөңгөлөктөрүнүн. Анан кийин фаралары кадимки Power бор, бардыгы толук, ортолор карасаңар цилиндрлери толугу менен жайгаштырылган такырсынан. Анан кийин эми бунун батарейкасын көрүп өтсөк, туугандар. Мынакей карасаңар, бул жерде жалпы 13түк батарейка бар, достор. Мына бул жагы 5, бул жагы 5, 13түк батарейка бар. Андан тышкары bundan мотор, жалпы 2 мотор, 2 компьютер бар. Мотордун кубаттуулугу 5000 мотордон өкө. Бул жерде астында бир компьютерден 4000 волт компьютерден өкө. Жалпы мына 2 мотор, 2 компьютер эң жогору функцияда. Бир ретки зарядда туугандар. Завод өз айтып атат 12 саат просто эми ар бир адамдын иш кылуу функциясы системасы окшобойт. Ошого эң төмөн болгондо бир рет толук зарядда 10 саат кызмат кылышыңыздарга маселе жок туугандар. Анда эмесе буну кантип иштетүү колдонуу функционалы айтып өтөйүн. Биринчиси клучту бурап ачкан кезибизде бул жердегиси ушул скор алдаркы кылгандагы скоростьки машина кош алдыга жүрсөңөр алдыга басат, арка жүрсөңөр арка басат, ортого кылсаңар цилиндрден ажырайт. Ал эми бул жанындагысы болсо кызмат иштеп аткан кезде паска түртүп койсоңор бул кызмат алетин өтөт. Power shift'in сүрөтү асталайт. Ал эми түз жолго же ыракка баскан кезде буну көтөрүп койсоңор сүрөтү ылдамдайт. Анан кийин бул жердегиси болсо бул алды цилиндрди башкаргандагы контрол кылгандагы функциясы. Анда эмес азыр сиздерге копшаныкы, анда сиздерге кантип колдонууну көрсөтөбүз. Азыр оталды, ачылды. Аркага кылдык, аркага тарттык. Мына. Эми биз азыр топко кылабыз. Мына, маны сатка түшүрдүк. Мына. Мына бул айдаган кезде агылдарда түшкөндө мына ушул айтта кылсаңар болот. Мынакей асаттан кылып туруп мына. Болгондан кийин мына. Кыргызстандагы чоң автомобильный таразалар боюнча биздин компанияга кайрылсаңыздар болот. Мына туугандар, мына азыр Миша, мына азыр кызмат кылып токтоттук. Азыр ушул алетте иштейт. Эгерде кимдерге ушундай керек болсо биз менен байланышсаңыздар болот. Мына ушул алетте бул аябагандай оңтойлуу, агылдарга баарына аябай ыңгайлуу туугандар. Анан Кыргызстанга жетүү ценасы $7500 подкуч колуңуздарга тиет. Анан булардын запчастарына токтоло турган болсок, батарейкасы бузула турган болсо, же болбосо башка жери бузула турган болсо, эч кыжалат болбоңуздар. Кытайдан өзүбүз салып беребиз. Мына заводдон эмне запчаст болсо, бүт бардыгы ушул жерден чыгат. Запчаст барбы, аккумулятор өлүп калбайбы дегендер болсо, эч кыжалат болбой ала берсеңиздер болот. Запчасттарынан бери аркасынан жеткирип беребиз деп атат заводдогуларчы. Запчаст жагынан эч камтынабаңыздар. Өтө экономичный да булчу. Бензин солярка кетпейт. Мына ушул мини погрузчиктин кузовтары, запчасттары.
дөңгөлөк ала тургандар байланышыңыздар. Мына бүт жанагы мынау арабанын ток менен жүрө турган арабанын бүт жасалып аткандары. Мынау жүрсө, мынау Кыргызстанга өтө керектүү экен аналар. Сарайларга мынау өтө бизде чоң-чоң сарайларга малдын кыгын ташыганга проблема да. Bizde kısa şu şirketi var degene. Pellempay var ғой, биналардың қабат-қабатын дейсің. Ошоға шығат емес ушул. Ошоға шығат. Дөңгөлөктөрүн көрдүң бе? Ошоға шығат турган түрлөрү бар. Бул дагы ток менен жүрөт. Ушуну бери алып чыкпайсыңбы? Болду. Көтөргөндө өзү ачылат экен. Мынаны берсе бар ғой, газды берсе сразу өзі кете береді. Торубузду алуу экен. Торубуз жүрүп коет, ооба. Азыр бул кураштырылып экен, трос жок. Трос жок экен, кураштырылып. Кураштырганда мына жерде ушундай ала тургандар болсо байланышыңыздар, прямой заводунан алып берели тургандар. Ажер көрүнөдү. Касы вот, манеки мажер мына күч чыгарабыз, мажерче. Манеки мажандан бер жак ачылат. Борт ачылат экен. Үчү чыгып түштү болот. Тогонда бул 500 килограмм чекеңер көтөрөт. Жаңкы ustalarga керектүү да, мындай жаңкы үйлөрдү серет айнектерин. Андан тышкары жаңкы жерге жазышкан 4 чарчы Сужан дегенде маселен жаңкы үйлөрдү жасаганда жерге жазышкан жаңкы чыныгыш бар го. Плиталарды кабел ошону кырынан коюп мага ташыйт да, бу дагы газ менен кете турган түрү. Мынакей. Кырынан такырган атат. Чыгы медиан ба? Жанагы чоң-чоң домдор курулуп атпайбы Кыргызстанда? Ошол жерлерге аябай керектүү. Айнек, кафель ташый турган кичинекей араба экен. Арабалардын, электрический арабалардын жасалыш түрү мына. Мынаны иштетишиптир уже. Узартып сатылат экен, Да. Mesela aylıkta uzun bok ketip adam bıraktı. Болду. Нар айдачы? О. Şaya! Tormuz kaysil eкен? Болду. Анау тоқтоқандан кейін қатырып қойды екен. Мынау артқа болады, мынау алдыға болады. Мынау артқа. Демек, мынау осы аста. Понижний. Мынау орта. Сүретті.
мынау болса ең жылдамы. Мінекей. Анда эмес туугандар, бунун оорлук көтөрүмдүүлүгү 1 тонна. Ушул жерде туруш ценасы 85 000 сом. Эгер кимге керек болсо байлансаңар, ушул жерде туруш ценасы 85 000 сом. Ал эми жол акы доставкасын кимге керек болсо байлансаңар, декан ошо кетсе карго аркылуу эсептеп беребиз. Азыр ушул жерде турушу 85 000 сом, 1 тонна жүк көтөрүлөт. Мынакей. Артка Либой. Это这个也可以弄升降是吧？也可以弄升降。可以的。这个升降功能在哪儿？这个怎么升的？还得做，啊？啥意思？就这台它没有那功能，啊，你需要生产做。升降，但是这个可以弄升降是吧？升降高度多少米？升到1.5米。1.5. Просто мынаны дагы мына жеринен, мына бул эмес, мына башка ушуну эгистеткен функция бар экен да, айнек терезелерди көтөрмөкчү болсо адамдар көтөрө албайт да, просто ушуну 1 метр 50ге, 1,5 метрге эгистеткен функцияны кошсо болот экен. Ал функцияны коштурганда болот экен. Ооба. Азыр мушунун ушул туруш ценасы 85 000 сом. Эгер кимге керек болсо, байлансаңар болот. Жол кira доставкасын адени заказ берилгенден анык тактап беребиз. Мынау мини погрузчик чөпкө жараса экен, чөп жыйганга сана. Бешилик. Çöp жыйган атайын. Чоң скиптерге. Башындагы коршаларын ушунда алмашып салып, ар түрлөрүн алыпчы. Запчас маселесин такыр эле ойлонбой болсоңуздар болот. Аркасынан жеткирип турабыз дейсиз запчастарын. Мына жанагы электрскийдин жасалып чыгып атканы. Электрскийлер ушундай болуп жасалып чыгат экен. Ошол туугандар, сиздерге жакшы видеолордон Кытай жергесинен Кыргызстанга жөнөтүп турабыз. Сиздер видеого лайк басып, жок дегенде нарак берка ссылкасын жөнөтүп коюңуздар.